элдик көркөм кол өнөрчүлүктүн маанилүү багыттарынын бири жыгашчылык. Бул жаатта Кыял мамлекеттик ишканасында атайын цех иштейт. Анда бир гана мамлекеттик атрибутикага тиешелүү элементтер даярдалбастан, ошондой эле күнүмдүк турмушта колдонулуучу жыгаштан даярдалган идиш аяктар да бар. Мисалы, биз кадимки эле турмуш тиричиликте фарфордон даярдалган идиштердин чай ичүүгө ылайыкталган бөлүгүн чыны деп айтсак, ал эми жыгаштан жасалган чыны түрүндөгү идиш аякты биз кесе деп атайбыз. Дал ушундай идиш аяктарды даярдоодо жыгаштын сапаттуулугу эске алынат. Бул бизде байыртадан үйдөгү буюм болуп эсептелген да. Мисалы, боз үйдүн ичинде жашаса кыргыздар, анан кийин оокат ичкенге деле идиш керек болгондо, анан ушундай кылып жыгаштан оюп жасашкан. Азыр эми биздин заманда кичине жеңилирээк болуп калды. Ал илгерки замандан биз азыр алдыда турабыз да. Анан бул идиштер күнүмдүк колдонгонго азыр жарайт. Суроо талаптары бар. Ошол суроо талаптарга жараша биз жасап берип атабыз. Ошондой эле алардын сууга туруктуулугундагы көңүлгө тийүү кажет. Күнүмдүк майга бышырып дайындап коебуз, анан суу тийсе деле эчтеке болбойт. Колдонуп, кайра жууп тазалап коюп, кадимки идиш аяктай эле колдоно берсе болот. Кимдер сураныш менен жазатышат, заказ беришет? Супара сыяктуу, мисалы ишканалар. Ошондой биздеги жана кафе, ресторандар, кээ бир адамдар өздөрү эле үйүнө ошо колдонгонду коюп коюп, жарма ичкенге, мисалы, жарма ичип, бозой ичип, буга чай иче албайбыз. Анан кийин өзүбүздүн улуттук суусундуктарга кымыз ичсек болот, ошого колдонсок болот да. Буларга сүрөт түшүрүүнүн деле зарылчылыгы жокпу же сүрөт түшүрүлгөн дагы башка түрлөрү барбы? Сүрөт түшүргөндө бул өзү эле азыр биздин иштелип чыкканы кичине кымбатыраак болуп атат да. Анан сүрөт түшүрсөк деле болот, бирок андан да кымбат болуп кетет да. Бул жерде боектордун тамак ашка жок, ал боек бул жак табигый таза болуш үчүн биз эчтеке жолотпойбуз. Бул жака лак же бир краска ошо күнүмдүк колдонгонго деп чыгарылып атат бул буюмдар. Сувенирный эмес да. Буларды даярдаш үчүн көбүнчө кайсыл жыгаштын түрү колдонулуп атат? Биз көбүнчө азыр теректи колдонуп атабыз. Баасы боюнча дагы бизге ылайык келет, төп келишет да, ылайык келет. Анан кийин иштеткенге да жеңил. Жакшылап кургатып алып туруп эле анан кийин кара жыгач колдонсо болот, жаңгак колдонсо болот. Бирок алардын баасы, базар баасы кичине кымбатыраак болуп, бизден чыккан продукция да кымбат болуп кетет да. Элдин шартына дал келбей калышы мүмкүн. Сиздер бул жолку чыгарылышта Кыял элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси мамлекеттик ишканасындагы жыгашчылык боюнча цехтин ишмердүүлүгүнөн кабар алдыңыздар.